Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир болгон окуянын негизинде тартылган кызыктуу тасмалардан бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү 2010 жылдын август айынан башталат. Криминалдык журналист Энрике деген аял түрмөгө келип бир адамдан сурак алып жатканын көрөбүз. Ал адамдын аты Бернард Мейдов болчу. Анын түрмөгө отуруп калышынын себеби буга чейин эч ким кылбаган финансылык афераны жасаган. Жөн эле финансылык пирамида куруп отуруп, элден 65 миллиард долларга жакын акчаны алдап алган. Кийинки көрүнүштө биз 2008 жылдын декабрь айына барабыз. Бул кезде улуу депрессия деп аталган финансылык кризис жүрүп жаткан болчу. Бернард дагы бул кезде өз фирмасын жетектеп, инвестициялык фондду болушунча көтөрүп кеткенге аракетин кылып жаткан. Анткени бул кезде финансылык кризистен улам көптөгөн компаниялар банкрот болуп, Бернарддын инвестициялык фонду деле кылдын учунда турган. Ал өзүнүн 2 баласын жана агасын сүйлөшүү үчүн чакырып алып, менин эсептөөлөрүмө караганда бизде дагы 1 ай убакыт бар. Биз дагы ар кандай инвесторлорду тапканга аракет кылышыбыз керек деп айтып, андан соң балдары менен бирге үйүнө жөнөйт. Сыягы ал үйүнө барып, үй бүлөсү менен бирге бир орчундуу маселени сүйлөшкөрү жатат окшойт. Айткандай эле ал аялынын жана балдарынын алдына отуруп алып сөзүн баштап, ушуга чейин жүргүзгөн менин инвестициялык фондумдун баардыгы тең афера болчу. Мен жөн эле финансылык пирамида куруп кете бергенмин. Ушундай бийик деңгээлге жеткенимдин себеби болсо, иш кагаздардын баардыгын ушуга чейин жасалма кылып келгем деп айтат. Ушуга чейин эч нерсени ойлонбой байдын баласы болуп жашап келген балдары бул сөздөрдү укканда таң калып, атасы болсо үй бүлөсүнө эми мен жетер жериме жеттим окшойт. Мен баардык карыздарды жана кредиттерди кайтарып бергенге акчам жок. Ошондуктан бул кылмыштуу ишим үчүн полицияга өз эрким менен кармалып берем деп айтат. Анда Бернарддын аялы менен балдары тызылдап башташып, эми кандай кылабыз деп эле ар кандай айла амалдарды ойлоп башташат. Балдары дароо эле бир белгилүү адвокатка барып сүйлөшүшүп, баардыгын угуп түшүнгөн адвокат болсо Бернарддын балдарына: "Эң жакшысы силер атаңарга кийлигишпей, аны полицияларга салып бергениңер жакшы болот. Бул өтө орчундуу иш, антпесе силер дагы атаңарга кошулуп күнөөлүү болуп каласыңар" деген сөзүн айтат. Аңгыча болбой эле Бернарддын иштери белгилүү болуп калганбы айтор. Эртеси эрте менен ФБР адамдары келип, Бернардды аялынын көзүнчө эле кармап кетишет. Көрсө Бернард мындай афералык ишин 70-жылдары эле баштаган болуп, ошондон бери манипуляция кылып ушундай деңгээлге жеткен болот. Ал бир жолу чалып алуу мүмкүнчүлүгүн колдонуп, өзүнүн адвокатына чалып, ал келгенден кийин ага ушуга чейинки баардык шылуундук иштерин айтып берет. Мен баардык иш кагаздарды жасалма жасаганмын. Ушуга чейин болгон келишимдердин баардыгы жалган болчу деп айтат. Ушул эле учурда ФБР Бернарддын балдарын жана жакындарын сурак алып жатышкан. Силер бул ишти билет белеңер, силердин да бул аферага катышыңар барбы деген суроого балдары жана жакындары таанышып эч нерсе билбей тургандыгын айтышат. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин баардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Ар кандай сурактарды жүргүзүп жаткан ФБРчилер алардын имаратындагы 17-кабатка көздөрү түшөт. Анткени Бернард 17-кабатка үй бүлөсүн жана жакындарын такыр эле жолотчу эмес экен. Ал кабатта дайыма Фрэнк иш алып барчу. Фрэнк Бернарддын эң жакын жардамчысы болуп, Бернарддын ушундай афералык ишти тургузганын бир гана ушул Фрэнк билчү. Бардык иш кагаздарды бүтүрүп, аферанын артын жаап турган дагы ушул Фрэнк болчу. Ал ошол күнү адаттагыдай эле иш ордунда отуруп, бир кезде ФБРлер текшерүүгө келгендигин көрүп, компьютериндеги баардык маалыматтарды өчүргөнгө аракетин кылат. ФБР бир кызматкерден дагы бир маалыматты билишип, көрсө мындан бир күн мурда Бернарддын аялы Рут өзүнүн эсебине 10 миллиард доллар котортуп алган болот. Ал ФБРлерге 10 миллиард долларды күрөөгө коюп, жолдошу Бернардды боштондукка чыгара турмакчы болгон. Бирок күрөө жетишсиз болуп, Бернарддын жакындарынын баардыгынын колу керек экен. Анда Рут дароо эле балдары жана жакындарына телефон чалып, бирок балдары атасынын мындай кылыгына таарынып, кол коюп берүүдөн баш тартышып, эч кандай байланышка чыкпай коюшат. Алдамчы Бернардга бир гана анын агасы жардам берип, ошол агасы менен аялы аракеттенип жатып, Бернардды үй камагына чыгарып алышат. Бернарддын колуна анын кайда экени көрүнүп турган билерик тагылган. Анын аялы ушуга чейинки өмүрлөрү ушинтип тескери жака айлангандыгы үчүн ыйлап, акыры бир күн ушундай болоорун билген Бернард болсо аялын соорутконго аракет кылат. Биз кийинки көрүнүштө 2008 жылдын жай айларына келебиз.
Бул кезде Бернардтын афералык ишинин эч нерсеси билинбей жыргап жүргөн кези болчу. Ал жакындары менен баласынын үйлөнүү тоюн өткөрүп, баары бирдей көңүл ачып жатышкан. Ошондо Бернард өзүнүн келинине: "Менин балам эч кандай бай эмес. Сен аны бай адам катары элестетип алба" деген сөзү бар эле. Кечке маал эки баласы Бернардка ар кандай сурактарды коюшуп, кийинки келечекте компания эмне болору жөнүндө сурап башташса, Бернард балдарына: "Силер эч нерседен сарсана болбогула. Эгер мен бир нерсе болуп кете турган болсом, Фрэнк эмне кылыштын баарын билет. Ал баардыгын мен айткандай кылат" деп, өзүнүн афералык ишин ушуга чейин билгизбей келген Бернард дагы эле билгизбей, ар дайым эле балдарынын суроолоруна четтеп жооп бербей койчу. ФБР Бернардтын жакындарынын ар бирин суракка алып чыгып, Бернард өзү болсо коюлган айыптардын баардыгын мойнуна алып, "Сиз эмне үчүн ушундай болоорун биле туруп эч жака качып кетпедиңиз" деген суроого Бернард мындай деп жооп берет. Ал журналистке: "Мен өзүмдү качып кетчүдөй ууру катары эсептебедим. Мен кедей кембагалдардын дагы акчасын тартып алган жокмун. Мен болгону акчасы көп адамдарды мага инвестиция кылдырып, жөн эле мага акчасын салып коюп, ошол акчаларын бир канча эсеге көбөйтүп алгысы келген адамдарды алдадым" деп айтат. Алданганын түшүнгөн кээ бир инвесторлор анын офисине келе башташып, бирок бул кезде полиция текшерүүгө алып жаткандыктан ал жака эч кимди киргизбейт эле. Көп өтпөй баардыгы белгилүү болуп, канча деген инвесторлор өз акчаларынан айрылып калгандарын түшүнүшүп, өз акчасын бүтүндөй инвестицияга жумшаган кээ бир адамдар болсо өз жанын кыюуга чейин барышты. Мындай иш өтө эле чоң сенсацияны жаратып, Бернардтын жакындары көчөгө чыгышса эле алардын артынан жабалактап журналисттер чуркашат. Рут буга чейин барып жүргөн жерлерине уялгандан улам такыр эле бара албай калып, балдары дагы алар менен такыр эле сүйлөшпөй жаткандыктан аябай жаман боло баштайт. Эми элдин бетин кантип карайбыз дегендей эле болуп, жалгыз калган Бернард менен Рут өз жандарын кыймакчы болушат. Алар бир катар дарыларды ичип алып жатышып, таң атканда ойгонбой калууну көздөшүп, түндө Бернард уктай албай кыйналып жатып эле өзүнүн небересинин үнүн угат. Аркы бөлмөгө кирип барып, ал жакта өзүнүн эки баласы отурганын көрүп, "Силерди ушундай акыбалга калтыргандыгым үчүн кечирип койгула" деп кечирим сурай баштайт. Бирок албетте анын балдары жөн эле анын көзүнө көрүнүп жаткан болот. Андан соң анда да башка нерселер Бернардтын көздөрүнө көрүнө баштап, кайдан жайдан эле журналисттер пайда болушуп, суроолорун беришип, сүрөткө тарта башташат. Алардын арасынан өтө көп акча салган инвестор пайда болуп, тапанчасы менен эле Бернардты аткылап өлтүрүп салды. Кире бериш бөлмөдө жаткан Бернардты эртең менен аялы ойготуп, көрсө дарылардын дозасы жетпей калганбы айтор, алар өлбөй тирүү калышыптыр. Эми жубайлар сыналгыдан жаңылыктарды көрө башташат. Албетте кайсыл канал болбосун, жаңылыктардын баардыгы тең эле Бернардтын аферасы жөнүндө болчу. Ошондо Бернард 2005-жылы болгон окуяны эстеп, кадимкидей эле иш алып барып жатышса, алардын ишин текшерүү үчүн комиссия келип калат. Анда Бернард кайра эле өзүнүн өтө амалкөй куулугун көрсөтүп, комиссия менен сүйлөшүп, манипуляциясын жасап, өзүн өтө эле ишенимдүү жана текебер кылып бийиктен көрсөтүп коет. Ошентсе да комиссия Бернардтан компаниянын керектүү коддорун сурап алып, Бернард менен коштошуп имараттан чыгып кетишкен болчу. Эгер комиссия ошол коддор аркылуу компанияны аягына чейин текшере турган болсо, анда Бернардтын аферист экендиги ошол жылдары эле билинип калмак. Бирок андай болгон жок. Компанияны аягына чейин изилдеп чыгуу комиссиянын кызыкчылыгын жаратпай, жарым жолдо эле таштап койгондуктан Бернардтын аферасы ачылбай калат. Сурак берип жаткан Бернард журналистке: "Мен негизи мамлекеттеги өзүмдүн таасирим жана мындай аброюм менен өзүмдүн аферамды андан ары деле улантып кете берсем болмок. Мага канча деген компаниялар, канча деген банктар байланган. Менин фондумда акча өтө эле көп эле. 2008-жылкы кризисте ишибиз албетте солгундап кетти. Бирок мен ар ким менен сүйлөшүп отуруп, кайра эле жаңы инвесторлорду кайрымакка иле баштагам. Андан ары деле аракетимди кылып кете берсем, мени эч ким байкамак эмес. Бирок мен афераны ачыкка чыгарууну өзүм кааладым. Чынында ушуга чейинки болгон махинациядан, жасалмалыктан өзүм деле тажап кеттим. Акыр аягы ушундай болорун баары бир билгем" деп айтат. Негизи ошол кризис учурунда бардык банктар, инвесторлор Бернардтын фонду канчалык ишеничтүү дебесин болбой эле акчаларын ала башташат. Ошондо Бернардтын фондунда дээрлик акча калбай деле калып, Бернард кайрадан ар кандай манипуляциялык аракеттерин кылып, инвесторлорду табууга аракет кылып жатканда, балдары дагы ага бир тарабынан ар кандай суроолорду бере берет. Бирок ошондой кыйын учурларда дагы стресс абалына түшкөн Бернард кандай болбосун балдарына жана үй бүлөсүнө өзүнүн афералык иши жөнүндө эч качан билдирген эмес. Бернардтын эки баласы деле мындайча айтканда көчөгө баса албай калды. Алар бири-бири менен сүйлөшүп, деги кандай кылсак экен деп ойлонушуп, жок дегенде сотто өздөрүнүн ак экендигин, аферага катышы жок экендиктерин далилдеши керек эле. Анткени элдин баары тең эле Бернардтын балдары баарын билет деп жатышкан.
Бирок Бернардтын балдары өздөрүнүн ак экендигин далилдөө үчүн сот болуш керек эле. Ал эми Бернард болсо сотко жеткирбей эле бүт бардык нерсени мойнуна алып жаткандыктан аны менен соттошуп отуруу канча деген банктарга, канча деген инвесторлорго пайдасы жок болчу. Сот отурумуна барганда Бернард дароо эле бардык күнөөлөрдү мойнуна алып, ал эми анын баласы Марк менен Эндрю көчөлөрдөн журналисттерден качып эле калышты. Көчөдөн дагы бир инвестор Эндрюнү көрүп калып, аны күнөөлөп баштаса ачуусу келип кеткен Эндрю аны менен мушташа кетет. Ошентип Бернардты 150 жылга эркинен ажыратышып, албетте ал 150 жылды толук мөөнөтүнө өтөп бере алмак эмес. Ошондуктан өлөр өлгөнгө чейин түрмөдө отурат деп айтсак болот. Ал эми анын ар кайсы жердеги баалуу үйлөрүн, жерлерин, кемелерин жана башка нерселерин конфискацияга тара алышып, албетте күчтүү банктар гана бир канча үлүшүн алганга жетишпесе, калган инвесторлордун бири дагы акча ала албай куржалак эле калып кетишет. Бернард болсо аны 150 жылга эркинен ажыратканда оозу мурду кыйшайбай бардык инвесторлорго тике карап, менин кечирим сураганым албетте силердин акчаңарды кайтарып бербейт. Ошентсе да баарыңардан кечирим сурайм деп түрмөгө жөнөп кеткен болчу. Көчөгө чыга албай үйдө эле камалып калган Марк күн сайын Бернард жана анын балдары жөнүндөгү көбүргөн жабырган жаңылыктарды уга берип, аялы да кетип калгандыктан сүйлөшө турган жакындары деле эч кандай байланышка чыкпай калышат. Акыры ал аялына бир кызыктай болгон СМС билдирүүлөрдү жөнөтүп, аны окуган аялы чочулап ал жака адвокатты жөнөтүп, адвокат кирип барары менен эле Марк өзүн асып өлтүрүп алганын көрөт. Марк ушуга чейин коомчулуктун басымына чыдай албай депрессияга түшүп, акыр түбү ушундай кадамга барган болот. Адвокат кирип барып Марктын баласын алып чыгып кетти. Баласы Марктын өлгөндүгү тууралуу маалымат албетте Бернардка жетет. Көп убакыттан кийин Рут Бернардка түрмөгө келип жолугуп, эгер мен сени менен байланышты мындан ары үзбөсөм, Эндрю менин неберелериме такыр эле жолотпой жатат. Ошондуктан мен аргасызмын деп айтып кетет. Ал эми улуу баласы Эндрю болсо рак оорусуна кабылып, бир канча жолу даарыланууга аракет кылып, журналисттерге берген көрсөтмөсүндө менин атам эч ак эле өлгөн деп айтат. Ошол эле жылдын күз айларында Эндрю өзү дагы рак оорусунан улам көз жумат. Ал эми Бернард болсо аялы Рутка кайра телефон чалып, бирок канча жолу чалбасын аялы баары бир деле телефонду албай койду. Ошентип миллиардердин үй бүлөсүнүн окуялары ушундай өкүнүчтүү аяктап баштап, криминалдык журналистке акыркы сөздөрүн айтып жаткан Бернард эми ушунун баардыгын эске ала турган болсок, сиз мени каардуу жана жаман адам деп эсептейсизби? Мен чындап эле социопатмынбы деп сурайт. Албетте Бернард үй бүлөсүнүн балдарынын акыбалы акыры ушундай болоорун билсе дагы, афералык ишин ушуга чейин улантып келген болчу. Эми минтип аягында байлыктан да ажырап бактысыздык дагы курчады. Ошентсе да Бернард чындап эле ташпоор, каардуу, эч нерсени кенебеген адамбы айтор. Ушуга чейин анын көзүнөн бир да тамчы жаш чыкпай, аялынын жана балдарынын баштарына оор азаптарды салып койгон болсо да, эч нерсени кенебегендей гана ойлоп отурду. Сыягы анын ичиндеги сезимдердин баардыгы эч ак эле өлүп калган сыяктуу. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.